Бейиш нуру. Кандагы керемет. Денебиздин 13төн 1 бөлүгү кан. Салмагы 70 килограмм болгон кишинин денесинде 5 литр кан болот. Кодуң, дарыя сыяктуу болуп, денебиздин бүткүл мүчөлөрүн кыдырып чыгат кан. Денебизге керектүү болгон кычкылтек, витамин, минерал, глюкоза, аминокислота сыяктуу азыктар кан аркылуу тийиштүү мүчөлөргө жеткизилип турат. Бүткүл клеткаларыбыз канга муктаж. Клеткалардан дене үчүн зыяндуу болгон заттар бөлүнүп чыгып турат. Мына ошол зыяндуу заттар да кан менен бөйрөккө келип тазаланат. Экинчи жактан, клеткалардан бөлүнүп чыккан зыяндуу карбон диоксид газдары болот. Ошол карбон диоксид газдары кан менен өпкөгө келип, андан ары сыртка чыгып кетет. Көңүл буруп карай турган болсок, кан денебиздеги зыяндуу заттарды таанып билүүдө. Денебизге пайдалуу болгон азыктардын каяка жетиши керек экендигин да билүүдө. Мисалы, кан клеткалардан бөлүнүп чыккан зыяндуу карбон диоксид газдарын бөйрөккө, ал эми зыяндуу таштандыларды өпкөгө алып барып салган жок. Же болбосо кычкылтек керек болгон бир органга карбон диоксид, ал эми витамин керек болгон органга таштанды элементтерди алып барып салган жок. Эгер канда ушундай башаламандык болгондо жыйынтык өлүм болмок. Мына кызык. Ошол акылсыз болгон кан ушул ташуу системасын адашпастан, башаламандык жаратпастан кантип аткарууда. Кандын пайдалуу азыктарды ордунда кылып жеткизүү, зыяндуу таштандыларды өзүнчө, пайдалууларын өзүнчө кылып бөлүү сыяктуу кызматы бир күчтүн бар экендигин туюндуруп турат. Албетте биз адамдар кайсыл жерибизде кандай кан агып бараткандыгын деле билбейбиз. Денемдин ушул жерине ушул азык керек эле, кан менен жеткизип коеюнчу деген кишини эч көрбөдүк. Каныбызды эч башкара албайбыз. Кан болсо, сыртынан карасаң болгону кызыл бир суюктук. Акылы жок, илими жок. Демек, каныбызды биз үчүн кызмат кылдырткан бир зат бар. Медицина илиминде денебиздеги кандын айланып жүрүүсүнө кан айлануу системасы деген ат беришет. Система бул тартип, тактык, план деген мааниге келет. Тартип, тактык, план болуш үчүн сөзсүз бир башкаруучу болушу керек. Инсандын денесиндеги бир эле кан айлануу системасы тартип менен, тактык менен болуп жатса, бүтүндөй ошол инсандын денеси кантип өзүнөн өзү болуп калсын. Адамдар жана жаныбарлардын денесиндеги кандын өтө кылдаттык, тактык менен айлануусу чексиз илимди, акылмандуулукту, күчтү көрсөтүп турат. Акылсыз канды бизге баш ийдирген ошол күч ээси Аллах Таала. Куранда айтылгандай, акыл калчасак, ой жүгүртсөк, денебиздеги каныбыз Аллахтын илимин, акылмандуулугун, мээримин, күч кудуретин, эркин жана башка ушул сыяктуу сыпаттарын көрсөтүп турат. Бул акыйкаттар Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.